Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр. Чукул кайрылуу жасайм, урматтуу YouTube каналдагылар жана телеканалдагылар. Кечеги мен Сүйүн Өмүрзаковдор боюнча кайрылуу жасагандан кийин Канназар Аттөнүн өкүл уулун азыр учурда Кара Суунун Нариман РОВДсына үй бүлөсүн, ата энесин, аял бар жогун алып барып тирзеп алып кысым кылып атышыптыр. Урматтуу президенти Садыр Жапаров жана Камчы Кыдыршаевич, кысым токтотулган жок. Мен азыр мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Аэропортто турам, Ошто аэропортто турам, Бишкекке учуп баратам. Артка кайта албайм. Уже биз учканга туура келип атат. Азыркы учурда бүгүн мына азыр ушул моментте Нариманда Канназар Аттөнүн өкүл уулу чакырылып, үй бүлөсү менен РОВДнын астында милициялар тарабынан кысымга алынып атыптыр. Эмне деген информация бергенсиң деп коркутууга алып атышыптыр. Мен ал баланын аты жөнүн айткан эмесмин, бирок купуя түрдө айтсам дагы алар ким экенин билип тургандыктан азыр ушул тапта аларга кысым көрсөтүлүп атат. Ушул нерсеге көңүл бурушуңуздарды суранам. Эгерде дагы кол салуу болуп балага кысым көрсөткөн болсо, анда эл алдында сиздер дагы жооп бересиздер. Мен бир жумадан бери сиздерге кайрылуу жасап атам. Кысым болуп атат деп дагы сиздерге кайрылып атам. Бирок эч кандай бир дагы бийлик өкүлдөрү мага чалып эмне болуп атат деп сураган жоксуздар. Учурда балага кысым болуп атат. Эгерде үй бүлөсүнө же бирөөсүнө бир кырсык же бир нерсе боло турган болсо, бийлик сиздер жооп бересиздер буга. Камчы Кыдыршаевич, 2 сааттан кийин Бишкекке барамын. Мени приемга кабыл алууңузду талап кыламын. Урматтуу Facebook колдонуучулар, сиздерди бөлүшүп коюңуздарды суранам. YouTube каналдарга бөлүшкөндөр Касымова Венера деп Facebook баракчама кирип, мага подписаться этсеңиздер, болгон информацияны менден түздөн-түз алып турасыздар. Бул боюнча балким азыр түшүнбөй угуп аткандар бардыр. Садыр Жапаровго ошол Ош чергесине келгенде ошол элдин арасынан Канназар деген Сүйүн Өмүрзаковдордон жабыр тартып аткандыгын айткандыгынын артында бул өкүл уулуна кол салуу болуп атышкан. Ошол боюнча кече мен сүйлөп койсом, азыр учурда үй бүлөсүн, бала чакасын баарын алып барып алып сурак кылып кысымга алып атышыптыр. Бөлүшүп койсоңуздар, ушул бийлик өкүлдөрүнө жетсин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул инсан сизге ишенип айткан. Мен сиздерге бир нече ирет адамдарыңыздардан жеткизгенмин. Кайназар аттууга кол салуу болуп атат экен деп бир тууган агасын да чаап кетишти. Азыр дагы коркпостон буларды суракка чакырып жатышат.